Бишкек шаарында жаңы муундагы ири көп функционалдуу турак жай комплексинин курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Достоевский көчөсүндө салынып баштаган турак жай комплексинин жалпы аянты 13,55 гектарды ээлейт. Турак жай комплекси 14 блоктон турат, 35 кабаттуу 10 турак үй, 40 кабаттуу 4 турак үй. Батирлердин жалпы фонду 4160, 1 бөлмөлүү 1520 батир, 2 бөлмөлүү 2400 батир, 3 бөлмөлүү 240 батир. Бул имараттар Кыргызстанда алгачкы жолу курулуп жаткан эң бийик көп кабаттуу турак жай. Долбоорду мамлекеттик ипотекалык компания ишке ашырууда. Ар бир блоктун биринчи 3 кабатында жана блоктордун ортосунда өзүнчө кире бериштери бар коммерциялык жайлар каралган. Комплексте 3 деңгээлүү 4200 унаага ылайыкташкан жер алдындагы паркинг куруу пландалган. Бул унаа токтотуучу жай Кыргызстандагы эң ири автопаркингтердин бири болот. Ошондой эле өрт коопсуздугу үчүн атайын өтмөлөр жана кошумча жер үстүндөгү унаа токтоочу жайлар да болот. Турак жай комплексинин аймагында жашоочулар үчүн бассейни бар заманбап спорт борбору, балдар аянтчылары, теннис корттору, баскетбол жана кичи футбол талаасы жайгашат. Социалдык инфраструктураны өнүктүрүү максатында 750 орундуу мектеп, 280 балага ылайыкташкан бала бакча да курулат. Эң негизгиси бул сапатын бизге урматтуу президентибиз жеке өзү көзөмөлдөп турат. Билесиздер, ар бир курулуштарда эч кимге айтпай эле өзү барып ар бир курулушту өзү жеке көзөмөлгө алып турат. Албетте бүгүнкү кылынып аткан иштердин иш аракеттердин баары ошол жерге болуп аткан салым. Бул Бишкек шаарынын өнүгүүсү бир гана жер таратуу менен, жер басып алуу менен эмес, бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаары бийиктиги өсүш керек деген максатта ушундай көп функционалдуу комплекс курулуп атат. Ошо Кыргыз Республикасында жана ошондой эле Бишкек шаарындагы сейсмологиялык абал боюнча. Бул боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө республиканын аймагында бардык жерлерде көп кабаттуу үйлөр курулууда. Анын ичинде ушул мамлекеттик ипотекалык компаниясында дагы. Ошого жараша бүгүнкү күндө биз дүйнөдө колдонулуп аткан жаңы технологиялардын жана заманбап программалардын негизинде жасалып аткан иштер. 40 этаж десе, бул бизге чек эмес. Бизде андан да бийикке чыгышыбыз керекпиз. Мисал катары айтып кетсем, ушу аркабызда эле турган ТЭЦтин бийик түтүктөрүн эле мисал катары алып айтып кетсек болот. Себеби бул канча жылдан бери турат жана канча жылдан бери баягы бизге мисал катары себеп болуп турат.